Ош шаарынын 3023 жылдыгын белгилөө салтанаттары ушул жумадан башталды. Кече жана бүгүн спорттук иш-чаралар болуп өтсө, алдыда 5 октябрь күнү чоң салтанаттар менен коштолору күтүлүүдө. Учурда кызуу даярдыктар жүрүүдө. 5 октябрь иш-чаралар таңкы саат 10-до кызматташ өлкөлөрдүн расмий делегаттарын кабыл алуу менен башталат. Юго-Восток, ХБК, башка жана башка микрорайондорго бөлүнчү ошол микрорайондордун жаштарын катыштырып, футбол, волейбол белдешин уюштуруп жатабыз. Бул 2-3-үндө башталды, 5-inde жыйынтыкталат. Шаарыбызга боордош болгон чет өлкөлүк шаарлардын расмий делегациясы келет. Ошол расмий делегациясы төзүп алабыз. Расмий делегациянын расмий кабыл алуу аземи болот. Андан соң шаарыбызда бүгүнкү күндө бир-эки социалдык объекттер ачылат. Айта турган болсок, бул ошол жогорку окуу жайларда бүтүп жаткан имараттардын ачылышы болот. Бешинчи октябрь саат 15:00-дө Борбордук аянтта авто-мото фестивали уюштурулат. Фестивалдын алкагында мотоцикл боюнча оффроуд шоусу өтөт. Андан сырткары КВН жана хип-хоп өнөр ээлери өз өнөрлөрүн тартуулашат, ошондой эле автонун 7 түрү катышкан конкурс менен коштолот. Шаардыктарга маанай тартуулоочу негизги майрамдык концерт кечки саат 19:00-дө Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо болот. Ага АКШдан, Италиядан, Россиядан жана коңшу өлкө Өзбекстандан дүйнөгө белгилүү ырчылар чакырылган. Кыргыз эстрада ырчыларынын катышуусу дагы күтүлүүдө, кирүү акысыз, андыктан бардык шаар тургундары келип көрүп кетсе болот. Атайын 500-гө жакын волонтерлор, 70-100-гө жакын театр артисттери, 200-гө жакын бийчилер тартылган. Каражат маселеси аз театр артисттерине, ошол театралдык жасалголоолорго бөлүнгөн. Ал эми келүүчү звездаларга, башка айтканда ошо жылдыздарга, алар биздин кошумча, башкача айтканда спонсорлордун эсебинде болот. Ош шаары узак жана даңктуу тарыхка ээ. Ош калаасы Борбордук Азиядагы эң байыркы шаар. Ал байыркы Рим менен жашташ. Биздин заманга чейинки 5-кылымдарда чыгыш жана батыш өлкөлөрүн байланыштырган маанилүү калаага айланган. Ал эми 9-10 кылымдарда бүтүндөй Фергана өрөөнүндө чоңдугу боюнча ири шаардын катарын толуктаган. Республиканын 2 борбор калаасы бүгүнкү күндө 3022 жылдыгын белгилөөдө. Роза Акматжан кызы, Азам Бузриков, Ош ТВ.